Саламатсыздар достор. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде бүгүнкү тасманын режиссеру, сценарист, тамошоочу, стендапер, эми режиссер болгон Азимхан Рахатовдун Баары эркектер үчүн аттуу кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Эми азыр биздин белгилүү инсандардан бул тасма жөнүндө кандай ой пикирлерин айтат экенин көрөбүз. Жана тасма кандай болгонун биз менен болсоңуздар көрөсүңөр. Алдыда сонун берүү күтүп турат. Кеттик. Тасма кандай болот деп ойлойсуңар, оюңузча? Тасма эми баардыгын эле жакшы болот деп ойлойбуз негизичи. Келген сайын эле тасмалардын баары жакшы болот деп ойлоп атабыз. Кудай буйрса бул тасма дагы жакшы болот. Азимхан досубуздун тарткан тасмасы буйрса жакшы күтүп атабыз. Негизи өзүңүздү кинокритикмин деп эсептейсизби? Кинокритик деп эми ал үчүн мындай режиссердук билим болуш керек, киного байланыштуу бир билим болуш керек го. Бирок кинокритик эмес, мындай бардык нерсеге критикалык ой жүгүртүү менен караган жакшы да өз негизичи. Анан ар бир кинону көргөндө андан мындай жыйынтык чыгарып, бул кино мага эмнеси менен пайда алып келди, же болбосо коомго кандай жакшы таасир берет, же кандай пайдалуу маалыматтар бар деп мындай критикалык ой жүгүртүү менен көрөм да ар бир нерсеничи. Анан эми бир кинону көрүп атасың, ал 1,5 саат болсо же 2 саат болсо, бул 2 сааттык өмүрүң кетип атат да ошол кинону көрүүгөчү. Ошон үчүн дагы мен подписчиктериме ар дайым айтып турам, өзүм оюм менен бөлүшүп турам ар бир кинону көргөн сайынчы. Бул кино мага жакты же жакпады депчи. Буйрса бул кинону да көрөбүз, анан дагы подписчиктерим менен оюм бөлүшөм. Угощайтесь от наших партнеров угощениями, сфотографируйтесь возле баннера. Всем добро пожаловать. Спасибо, что пришли. Кандайсыздар? Жакшы бака, жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Кандай маанай болуп атат? Маанай жакшы, өтө сонун. Элдер аябай көп бүгүн бизге келбейт го дегенбиз. Жума сайын кинолор чыгарып жүр. Элдерде тажатып көрсөк, жок. Жакшы келишти буйрса. Сыйлагандар келди. 2020 Нурай мына интервьюдан келсек. Негизи сиздин инстаграмыңыздан байкап калдык, 2023-жылы сизди абдан ушул кино тармакка киришем депчи. Ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Негизи 10 жылдыктан кийин буйрса аябай желание ачылды. Элге да жактым окшойт. Мен өзүм мактап ойлонбой, элдер тартыл дегенде мына анан режиссер Азимхан Баары эркектер үчүн да главный ролдон бир образды көрүп тур, эркинин ролун. Ишенип чыкырды, буйрса ойноп бердик, колдон келишинче аракет кылдык. Эми баарыңар келгиле, көргүле, көрөсүңөр буйрса азыр. Көрөбүз. Сизди эң алгачкы жолу көчөдөн тааныганда кандай сезимдер болду эле? Блин, ошол мага билинген жок вообще. Мындай мурунда бир аз КВН ойноп жүрүп эле анан баягы көп шаң шөкөттө достор менен КВНчиктерим жүрөр, билинген жок такыр. Ушул ощущение эми болуп атат азыр. Акырындан сизди 10 жылдыктан көргөнүмүздөн жакшы ощущение, баягы жакшы тааныса анан кээде алкаш дегендер болуп калат, анан Терс жагы дагы. Терс жагы да бар. Тасма бүт баарын билесиз. Эл кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Кудай буйрса, бул аял затына басым жасалган кино. Аял затын билбейм, жагат, элдин баарына жагат. Бул анткени баягы зордук, зомбулукту акыр күндөр көп болуп атат. Ошого мындай. Бул кинодо бир аз тарбиясы бар, талим тарбия бар дегендей. Рахмат. Жакшы тасма күтөбүз мелиңиз. Всё, давайте. Жакшы салып кетиңиздер. Рахмат. Трейлерин көрдүңөр, баннерин көрдүңөр, актерлордун составын көрдүңөр. Оюңузча кандай болуп кетет? Жакшы, үй бүлөлүк комедия деп атпайбы, буйрса. Жакшы болсун, кассалуу болсун. Куттуктайм Азимхан менен Эрмекти. Маанай сонун, бирок баягы волнение деген нерсе бар. Дебюттук тасма, кандай сезимдер болот? Эми чындап айтсам, мен тасманы өзүм көрө элекмин. Мен бүт баарын режиссерга калтырдым. Ишендим, креативине ишендим, көз карашына ишендим. Ошондуктан силердей эле бүгүн мен дагы дебют болот мен үчүн. Жакшы. Негизи мындан ары тасма тарталы деп сунуш түшсө, иштешкенге даярсызбы? Даярбыз. Бизде буйруса 2 проект бар. 23-жылга азыр өз алдыга койгон Азимхан экөөбүздүн 2 проектибиз бар. Мына ортосунда сериалдар бар, бирок чоң проекттен 2 проект даярдап атабыз. Мисалы, азыр бизди көрүп аткан жаш режиссерлор сизге келип кино тарталы десе, сиз кандай сунуштарды ойлонбой туруп макул аласыз? Эми андай азыр ал планда жок. Азыр анткени Азимхан экөөбүздө мындай тандем түзүлүп калды. Экөөбүздүн пландарыбыз бар да, ошону баягы ишке ашырганы ошо менен алекпиз азыр.
Жакшы тасма күтөбүз силерден. Буюрса чыккандан кийин да сүйлөшөбүз, рахмат. Трейлерин көрдүңүз, актерлордун составын көрдүңүз, кандай болду деп ойлойсуз? Ооба, негизи бул тасманын жаралышынын башынан баштап эле биз жанында жүрдүк. Эрмек Досун болот продюсери, Азимхан ошо тарткан жигит биздин инибиз болот. Андыктан ошонун жаралганынан баштап биз күбөбүз. Менин оюмча жакшы ниеттүү коюп, жакшы ойлор менен, жакшы бюджеттер менен ушул топ иштеди деп ойлоймун. Андыктан жакшы ниет койсоң, жакшы пландарды койсоң, негизи баягы проектти мындай Адан яга чейин анализдеп кыла турган болсоң, жакшы болот деп эсептейм. Балдар негизи чындап эле күчтүү сценарист жигиттер да, аларды тааныйм, күчтүү. Азимхан баш болуп, режиссерлор да күчтүү. Менин оюмча бир ушул кыргызстандыктардын баягы Кыргызстандын комедияларынын бир жакшы алдыңкы орундарда турала турган бир кино болот болуш керек. Эми калганын айта албайм. Киргенден көрөбүз. Буюрса мен өзүм негизи киноманмын, көп кинолорду көрөм. Ар дайым анан анча-мынча мындай мелочты көп байкабагандарды байкай ийем, бирок бул жерден байкай элем, көрөбүз канчалык болот экенин. Тасманын аты билишиңизче бар эркектер үчүн. Аял киши эркектин кандай мамилесин өзгөчө сыйлайт деп ойлойсуз? Мен оюмча эркектиктин эң биринчи сапаты бул өзүнүн сөзүнө туралган адамдар, сөзүнөн дароо ишке өтүү. Эмне үчүн дегенде, азыркы учурда өзгөчө биз көп сүйлөп коебуз дагы, анан ошону ишке ашыра албай калабыз да, тилекке каршы. Мен оюмча аял заты эркек дегенде эң биринчи ошону ойлойт болуш керек деп ойлойм. Анан албетте сөзүнөн турала турган, сөзү менен иши дал келген, акылдуу, сабырдуу, жоопкерчиликти өзүнө мойнуна алган жана ошол жоопкерчилигинин маанисин биле билген адамдар мен оюмча чыныгы эркектер го дейм. Кандай сар? Жакшы, сонун 5. Тасма кандай болот деп ойлойсуз? Сиз өзүңүз баарын билесиз, эл кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Эми эң биринчи бул кинонун мазмуну эми кандай десем, социальный бир темаларды көтөрүп атат. Ошондуктан бул кино ар бир айымга, ар бир үй бүлөгө жагат деген ойдомун. Анан бул кино тасма баары эле көнүп калышты, комедия болуп жүрүп эле. Азыр бул романтический бир мелодрамадай болуп атат. Ошондуктан баарыңыздарды күтөбүз. Кино буюрса сонун болот деген ойдомун. Ошо анан көрүшөбүз баарыңыздар менен. Бүгүн сон премьера болот. Тасманын аты бар эркектер үчүн экен. Сиз эркектердин кайсыл сапатын өзгөчө баалайсыз? Эң биринчи бул жоопкерчилик. Эң биринчи жоопкерчилик. Бирдемени айттың, ошол нерсени обязательно аткарышың керек деп ойлойм. Оюңузча тасма кандай болот деп ойлойсуз? Менимче бул баягы бул кино эмесинде жаатында биринчи жолу ушундай сыяктуу болуп атат да, бул өтө кызыктуу болуп болуш керек. Мен оюмча анткени ачылыш сыяктуу да. Жакшы болуп болуш керек, анткени жакшы жигиттер тартып атат да. Сиздин оюңузча эркектин кайсыл сапатын аял киши баалайт? Надежность. Эркек болобу, аял болобу, бардык жумушка болобу, үй бүлөгө болобу, бардык жактан надежность болуш керек да. Чоң рахмат. Болуш керек да. Кыскасы эркек болуш керек. Тасманы эл кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Тасмадан мен оюмча ар бир адам өзүн табат деп ойлойм. Анткени бул жерде ар бир геройдо бир өзүнчө бир секрет камтылган. Мен оюмча ар бир адам өзүн таап. Эми экран көрсөтөт, анда алдын ала айтыш кыйын. Бирок акыркы убакта азыр күтпөгөн кинолор аябай жакшы кетип атат. Анан аябай күтүп эме чыккан кинолор бир аз башкача болуп калат жатат. Ошо күтпөгөн деп айтып кеттиңиз. Разбой тасмасын сизди абдан менин оюмча көп эл таанып баштады. Көчөдөн тааныганда кандай сезимдер болду эле? Башында мен көнбөгөндүктөнбү кинодон чыкканда жана сүрөткө түшүп, келин сүрөткө түшөбүз деген аябай уялчумун. Аябай уялып, кыпкызыл болуп кетчүмүн. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, жана продюсер Азамат Исмаилов, режиссер Максат Жумаевтер да жүрүп калышты. Алар болсо бери кел деп туруп, уялба, всё нормально, көнөсүң деп анан акырынан ошентип үйрөтүштү. Буюрса жакшы, бирок аябай сонун сезимдер экен жакта. Ушундай тасманы күттүңөр беле? Ушундай тасма тартылуу учурунда, разбой тасмасы тартылып учурунда ушундай прям хит болуп кетет. Тартылуу учурунда разбой кино жакшы болот деп күткөнбүз. Анткени сценарийди окуганда эле аябай жаккан, бирок унчалык болуп кетет деп чын эле күткөн эмеспиз. Буюрса эми бул тасмадан чыккандан кийин сизди да бул жерде карманыңыз аты ким? Бул жакта кармандын аты Алтынбек. Алтынбекти көбүрөөк таанып баштайт дейсизби же Марат бойдон эле? Менин оюмча
кыздар көбүрөөк алтын мектеп таанып калышат окшойт. Эркек балдар именно ошо органда иштегендер, негизи эле эркек балдар көбүнчөсү Марат деп эле билет окшойт. Чоң рахмат, ийгиликтүү тасма. Рахмат. Күйөөсү аялын акчасын коротконго укугу барбы дейт. Укугу жок. Дагы бир жолу жок. Ал кандай эркек аялын акчасын короткондой? Андайлардан качыш керек. Кыздар, эсиңерде болсун. Биз тапкан акча биздики, ал эми күйөөңөр тапкан акча ал дагы биздики. Ар бир аялдын жашоосун акча. Мужчина не дает вам определенность по поводу будущего. Как на 100% повысить свою самооценку? Аялдын энергетикасы бул ушундай комфорт. Жакшы жерлерге барганда, жакшы кийингенде. Ушул тема калтырышкан. Жигиттер мол. Кыргыздарчы кызыктай эле калыппыз, Могу зар берин ырлардачы котормосун билбей эле жыргап эле кое беребиз го. Мисалы, тойлордочу. Ayşe, janagı toyda aябай билебейдик беле. Ошону кайра койчу YouTube'дан. Ayvay biçim. Uşağı biledik mi? Aynen. Ayşe'nin de olan durmayız mı? Ayağına çayın kraliçe. Sen de kança nerselerdi kılıp жүрөт Danyar, erkindey bolup 0,1% kılsaçı. Neli oltasın? Eş nerse bulbogunda öyle жүрөң орубайлы oturasın go? Ну как вам фильм понравился? Давайте погромче поаплодируем создателям фильма и под эти аплодисменты приглашаем сюда. Пойдемте, съемочная группа. Спасибо большое. Ну что ж, Азимхан, режиссер фильма Азимхан Рахатов. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Я передам микрофон, чтобы он представил всех, кто создавал и трудился над этим фильмом. Давай. Üçkө чейин бизге жардам берген рахмат эжеке. Белек Арабаев кол чабуулар. Белек Арабаев художник. Художниктин жумушу жакшы эле болду. Зура Мавлянова эжекебиз биздин жакшы эжекебиз ролдордо ойнойт. Да, кимдер калып калды? Көп эле киши экен, мындай кылбайлы. Башка актерлорду, башка актерлор келиңдер. Учкун Жакыпбеков. Бул жигитти разбой киносунан билесиңер. Биз негизи ушул жигитти разбойго чейин тартканбыз. Бирок разбойдон болуп кетти да, балачы. Уже тогда мы заметили его талант. Ну, кстати, мы тоже его хотели убить в этом фильме. Холчалар. Кудайберди Кылычбеков, Куку бул деген. Кийинки биздин актриса Алтынай Эмилбекова. Алтынай Эмилбекова. Өзгөр билесиңер, азыр мында аялдар көп, акыл үйрөткөн аялдар көп. Териштире келсең эле ажырашкан бирөө болуп чыгат да. Болгойт да. Келиңдер аны эмесе бул кинону спонсировать эткен, бул кинону башынан аягына чейин көтөргөн Эрмек Мамадовго кол чыгат коюңуздар. Бар эркектер үчүн. Бар эркектер үчүн. Келиңдер, какого? Шорапа! Тасма жөнүндө бөлүшүп кетесиз. Кайсы жер?
негизинен эле баягы кыргыз киносу өнүгүп атат. Мындан бир 10 жыл мурун биз любой киного барганда баягы кыргыз кино деп, жакшы кино деп колдоп келатсак, азыркы кинолор баягы ошол көрүүчүлөрдүн маанайын ачканга жакшы бир кинолор түзүлдү деп эсептейм. Мен бул жылы көп кинолорго бардым, көп премьераларга бардым. Бүт эле кинолор негизинен жакты. Бул дагы кино ошол жаккандардын бири болуп эсептелет деп ойлойм мен. Рахмат. Ушундай аншлакты күттүңөр беле? Ушунча көп киши келип батпай туруп көрөт деп. Жок, мындай күткөн эмеспиз. Мындай рекламабызга рахмат, мындай эме жакшы болуп кетти да, элге дагы подхватили, ошону кармап, анан көп киши келгиси келди чынында. Биз ошол негизи мындай киного бир күн калганда сезе баштадык, билет жок калганчы. Ошол. Гүл кимден алдыңар? Ким берди? Эме Өкүл апамдын кызы берди. Өкүл апама рахмат. Эми элдин кол чабуулары өзүңүздүн мындай купулуңузга толдубу? Ушундай күттүңүз беле? Ооба, күткөм, аябай күткөм. Наоборот, мен күткөндөн көбүрөөк күл бердилер. Аябай жакшы болду. Эми экинчи бөлүгүн күтө алабызбы бул тасманы? Билбейм, пока билбейм, пока. Рахмат, игиликтүү кино. Силерге рахмат, Этномедиа. Сүйүн байке, forever. Тасма жакшы болду. Башталганда эле романтика менен башталган. Кино башталып чейин. Кино башталгандан баштан чейин көрүп, көңүл буруп отурдук. Бул жакта эми баягы үй бүлөлүк темалар аябай жакшы козголуптур. Кандай түгөйлөр болуш керек, бири-бирине кандай мамиле болуш керек. Бардык мүнөздөгү адамдарды, бардык мүнөздөгү түгөйлөрдү, бардык шарттагы түгөйлөрдүн баарын ар бирөөнү чагылдырып бериптир. Абдан сонун. Кинону көргөндө үйлөнө турган адамдар, үйлөнгөн адамдар бири-бирине болгон көз карашын дагы бир аз өзгөртүп, үй бүлөлүк мамиледе бекем болот. Кинонун аягында үй бүлөнгө бекем болсун деп атпайбы? Анан түшүнүү менен көрүш керек, жакшы кабыл алыш керек, ар бир айтылган сөзгө маани бериш керек. Жакшы кино деп бизге жакты аябай. Жакында эле сиздердин өзүңөрдүн өздүк Чебер продакшнда Разбой киносу жөнүндө сөз кылып кетели. Казакстанга көрсөтүп турсуңар, кандай кабыл алышты Казакстан коңшу бауырларыбыз? Казак көрүүчүлөрүбүзгө дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Биз Кыргызстанда аябай жакшы анчлак менен башталган. Анан бир жумадан кийин Казакстанда болду. Анан биз кандай кабыл алат болду экен көрүүчүлөр деген бир аз мындай санаалар болгон да. Анан биринчи күндөн баштап эле ал жакта да анчлак болду. Кыргызстандагыдай эле болду ал жакта да. Анан көрүүчүлөр аябай сонун эмоция менен чыгышты. Кыргызстандыктар аябай сонун тасма тартышыптыр. Биринчи жолу кыргыз киносун көрүп атабыз, аябай жакшы сезимдер калтырды деген дагы комментарийлер болуп атат. Көрүүчүлөрдөн, казакстандык көрүүчүлөр тараптан да аябай жылуу сезимдерди көрүп атабыз. Анан Казакстанга барганда ошо бизде Кинопарк деген чоң кинотеатр сеттин башчысы ошол Алмаз ага биринчи эле ошо колдоп берди. Анан ошо казак биртугандасы аябай жакшы кабыл алышты. Өзгөчө ошол Алмаз ага менен Эрлан ага деген бар экен. Ошол экөө чындап кыргыз биртугандарыбыз келипсиздер. Кыргыздарды жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, мамилебиз бар. Ошондон бизден колдоо болсун деп ошо Кинопарк колдоп, анан жакшы гүлөнүп кетти да. Тилекке каршы бул тасмаңар пиратский болуп кетип, TikTok, Telegram'дан тарап кетти. Ошондой адамдар менен кантип күрөштүңөр? Кыргызстандагы TikToктон таратып аткандар, Telegram каналдардан таратып аткандар, YouTube'дан таратып аткандардын баардыгын эле кармап атабыз. Анан көбүнчөсү кичинекей жаш балдар болуп атат. Башында бир экөөнү кечирдик. Бирок баарын эле кечире бергенде биз мээрим фондун эметкенбиз да. Анан азыр топ-топ чогултуп атабыз. Оптом эле бир кармап, оптом эле бир сазайын отуп коелу деп. Себеби дегенде бул адамдын акысын жөө, бул мыйзам бузуу. Анан ойлоп атышат окшойт, бул жазаланбайт деп. Аябай катуу жазаланат. Бул мыйзам боюнча 2 жылдан 5 жылга чейин камалып кетет экен. Андан тышкары өзүнүн жанагындай эмелери бар, штрафтары бар. Алардын баарын төлөшөт. Анан негизи мынтип бирөөнүн эмгегин жеп, акысына кирүү деген нерселердин баарын токтотуш керек. Бир экөөнө сабак кылып, бир экөөнө жазасын жакшылап берип койсо калгандарга да сабак болот деп ойлойм да. Анткени бул биз деген кинотеатрда ушуну менен иш кылабыз, үй бүлөбүз багабыз, мамлекетке налог төгөбүз. Ошол чыгарманын тасманын үстүндө иштеген канчадан үй бүлөлөргө мындай жардам болот. Андан тышкары биздин өзүбүздүн продакшнда дайыма кылып келе турган мындай түшкөн акчабыздан жардам берүү, башкаларга боло турган жардам берүүгө садакаларыбыз бар да, мисалы үчүн. Ошондойлордун баарында жолтоо болот да. Бир анан өзүлөрү эле жыргап кеткен жок да. Ошол саткан кишилердин деле айттым, канча сом таптыңар, мына байып ошондон жыргап атсаңар мейли десек, ашып кетсе 1000 сом, ашып кетсе 2000 сом. Ушундай табышат да интернетке сатып. Анан ары интернетке 1-2 жол сатат, калган бекер эле тарап кетип атпайбы. Ошол себептен айтат элек, ошол мыйзам бузууларга барбагыла.
андай пираттык жол менен таратпагыла, мыйзам каралат. Биз Кыргызстанда жакшы жагы мындай күч органдары сот тармакта аябай жакшы көзөмөлдөшүп аткан да. Телеграмдан деле, YouTube каналдан деле бат эле таап алып атабыз. Казакстандын мыйзамдары алар өзүнчө. Биз аяка дагы эл аралык мындай мамилелер жагына алып барып арыз жазып койдук. Анан Казакстандыкы Казакстандар өзлөрү жазалайт. Анан ошол себептен пираттык жол менен таратпагыла. Эми пираттык жол менен тараганда деле баары бир мындай сыйлаган, барктаган, түшүнгөн адамдар пираттык жол менен тарап атса деле баары кинотеатрга келип көрүп атышат. Ошондой инсандарга терең ырашчылык беребиз. Анан пираттык жол менен көргөндө телефондон жүдөп калкап сапатсыз кино көргөндөн көрө андан көрө кыйрат деле 1000 сомдон ашык билеттен алып аткан жок. Кеп болсо 200 сом менен барып кинотеатрга барып көрүшөт. Өзүнө да рахат болот, көргөнгө да жакшы болот. Анан аурасы да башка да. Ошондуктан сунуштайт кинотеатрдан көргүлө. Анан кийин бекер акысыз немелерге чыкса, платформаларга чыкса, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Рахмат. Тасма вообще мощный экен. Аябай мощный экен. Мен мындай жөн эле комедияда эми жанрычы бар эркектер үчүн анан комедияга күлөбүз эле го деп келсем, аягында ыйлашты адамдар. Мен эми өзүм ыйлаган жокмун эми. Жанымда адамдар ыйлады, кыздар ыйлап атышты. Мен келинчегим ыйлады. Аягы сонун бүтөт экен. Аябай мындай тарбиялуу да кино экен, күлкүлүү дагы, актерлордун ойногондору дагы, актер байкелер менен баары менен жакшы таанышмын. Байкелер мощный ойношуптур. Улук байке, тиги Куку байке, Калыбек байке, Учкун байке баары мощный ойношуптур. Бул кинодон эми баарыңарга сунуштайм, Кыргызстанда баардык кино көрөрмандарына. Бул кино бүт башынан аягына чейин сабак экен. Үйлөн электерге дагы, үйлөнгөндөргө дагы бүт баарына сабак экен. Эң главный эркектерге дагы, айымдарга дагы баарыңар көрүп, үй бүлөлүүлөр дагы, үй бүлөлүү эместер дагы анан өзүңөргө сабак алсаңар болот экен. Тасма эми көбүнчө баягы мен залда карап отурдум. Үй бүлөлүүлөргө аябай жакшы өтөт экен, көп приколдор. Где-то 70 приколун түшүнүп күлдүм, аябай интересно. Эң нерсе кинодо душа бар да. Просто комедия эмес, там душа есть, да, чтобы этот ыйласа да болот, күлсө да болот да, короче, бул жерден. Чтобы көбүнчө мен ойлойм, бойдоктор дагы, үй бүлөлүүлөр дагы келип көрүш керек экен. Анан Тасманын смысл, чтобы аялга кантип маани бериш керек. Үй бүлөдө негизи сүйүү эмес, бири-бирине болгон уважение экенин аныктаптыр да. Тасма аябай жакшы болуптур. Советую посмотреть. Вообще прийти в кинотеатр именно 14 февраля, девочки. Жигитиңерди алгыла, күйөөңөрдү алгыла, кайненеңерди алгыла да келгиле. Бул кинону сөзсүз түрдө инициатор не мужчина, а именно девушки должны быть келип, күйөөлөрүңөрдүн кичине ой пикирин, ооба мээсин ордуна келтиртип кетсеңер болот экен. Рахмат. Бул менин эң биринчи проектим. Ошо команда мага эң сонун түшүп келип калыптыр. Мен аябай сүйүнөм, кубанам. Команда менен иштешкенге мындай жеңил болду да. Анан кино менин биринчи проектим. Азыр күлүп дагы, ыйлап дагы көрдүм. Барыңыздарды чакыргым келет. Ошол күлүп дагы ыйлаган эмоцияларды чувствовать этип, сезип, анан бүгүнкү күндөгү айымдар биринчи орунда туруш керекпи, эркектер биринчи орунда туруш керекпи деген нерсени дагы өзүңүздөр келип жооп ала аласыздар.